Атым Жазгүл, 37 жаштамын. 4-чү балам Эмирзат 5 ай болгондо судороги болуп ооруду. Мындай ооруну мурда көргөн эмесмин. Аябай катуу чочудум. Анткени көз артка кетип, баягы өлүк кишидей эле жатып калды. Бирок скорый чакырганбыз, скорый келгенче эле бат эле өзүнө келип кетти. Анан жолдошумду чакырдык, жолдошум үйгө келип, "Апей, оорубай эле жапжакшынакай эле турган бала эмнеге ооруп атат дейсиң" дейт да. Анткени судороги болгондо бат эле өтүп кете турган нерсе экен. Бирок коркунучтуу да. Анан больницага алып баралы десем, жолдошум жакшынакай эле турат го деп, если ооруса, үйүбүздүн астында жеке менчик клиника бар. Болгондо дагы жаш балдардын клиникасы, ошол жакка алып түшкүлө деп кетти. Анан жолдошум кеткенден кийин 5-6 сааттан кийин экинчи жолу кайталанды. Ушундай кышта болчу да, кар жаап атат эшикте. Шашканда эч нерсе таппай каласың го. Балам дагы ошондой көз артка кетип, колдору моюн титиреп калды. Кийим таппайм балама, өзүмө кийим таппайм. Жылаң айлак эле баламдын үстүнө же одеял таппайм, бир нерсени эле монтип жуккан нерсени үстүнө таштап коюп эле тескери боюнча эле көтөрүп, 1-чи этажда, биз 4-чү этажда жашайбыз. 1-чи этажга жылаң айлак кыштын чилдесинде чууркап бардым. Эшигин ачып эле жардамга деп кыйкырдым да, клиникага. Чипенко деген клиника болчу. Анан бүт врачтар чуркап келип, баламды алып, мени отургузуп сооротушту. Мен деп дем ала албай калгам да, анткени чуркап, болгон күчүм менен чуркап баргам. Халат жаан, жеңи кыска. Анан бутум болсо жылаң айлак. Келген кишилердин баары мени карайт. Дарыгерлер болсо бири баламды карайт, бирөөсү келип мени сооротот. Анан мен өзүмдү билбей калдым, бирок нашатыр спирт жыттатышты. Бир мезгилде анан баламдын ыйлаган үнү чыкты. Ошол учурда мен өзүмө келип, ошондо ыйлап жибердим. Анан эми балам өлгөн жок да деп ойлодум да. Бир убакыт өткөндөн кийин дарыгерлер баламды алып чыгып берди. Анан мага врач жазып берди, тез барып больницага жаткыла деп. Канча сом берем десем, жок, балаң оорубасын деди да. Мен ошондо Чипенко клиникасына аябай ыраазы болдум. Эми жеке менчик клиника болот, акча алыш керек болчу, бирок акча алган жок. Үйгө кирип, баламды көтөрүп кирип карасам, баламдын кийимин которуштур, анткени кусуптур балам. Эмеге жаткырышкан да, кислородко жаткырышкан. Балам кусуптур, кийимин которуптур, акча сураган жок, ыраазы болдум аябай. Анан биз 3-чү детский больницага бардык, жаталы деп, алар жаткырган жок. Бизди эмеге жиберди. Жалга барасыңар деди. Жалга барсак, алар бизди жок, эне баланы коргоо деген дагы бир жерде филиалы бар экен, республиканский больница жакта, ошол жака бардык. Алар бизди текшерип көрүп, жок, силер эмеде эмессиңер дейт. Балаңар судорогиси температурадан берген жок. Биз 3-чү детский больницага бардык. 3-чү детский больницадагылар текшерип туруп, балаңыздын судорогиси температурадан берди, ОРВиден деди да. Бизди анан эне баланы коргоо деген бар экен, эме жакта, улуттук госпиталь жакта, ошол жака бардык. Алар текшерип көрүп, жок, сиздин балаңыз температура болгон жок, оору болгон жок, бул неврологический болуп атат, демек сиздер жалга барасыздар деди. Анан бирок бүгүн суббота күн, жалда дарыгер барбы жокпу билбейм. Частный клиникаларга барып көргүлө деди. Биз Бишкектеги бардык детский клиникалардын баарына чалып чыктык. Невропатолог барбы деп, бүт баарында жок. Суббота, воскресенье күндөрү түшкө чейин эле иштеп, андан ары кетип калат экен да. Аягында анан жалга келдик. Жалга келсем, 1-чи этажында жана дарылангандар жагына да. Бул жакта 1 жаштан 5 жашка чейинки балдарды карабайт. Өйдө чоң балдарды карайт. Силар 2-чи этажга чыккыла деди. Мен 2-чи этажга чыксам, дарыгер жок эле, медсестралар. Мен ушинтип балам ооруп келдим, бизди жиберди десем, дарыгер жок деди. Эмеде турган дарыгер жокпу? Мен балам ооруп атат, эмне кылам десем, билбейм, клиникасына баргыла деп бизди жиберип койду. Көрсө, врач бар эле экен, мен кийин билишим боюнча да, медсестралар эле мени жолго салып коюптур да. Мен колумда кагазым турат, тез жатсын деген бар да, бирок болбоду. Анан клиникасынын астына түшсөм, медсестра, врач жок экен, невропатолог жок. Кирсең эле, эмнеге кеч келесиңер деп кыйкырды да. Анан мен таң калып атам. Эми балам түштөн кийин ооруса эми келем, тем более мен барбаган жерим калган жок. Бүгүн мен 4 больницага, 4 жерге барып келдим, аягында сиздерге келдим десем, эртерээк келбейт белең. Эми 1-чи күнгө чейин күтөсүң дейт. А мен 1-чи күнгө чейин эмне кылам? Мен балам дагы оорусу кармап калса эмне кылам десем, ничего страшного. Элдин балдары бир күндө 10 жолу ооруйт, сенин балаң бир күндө 2 эле жолу болуптур, эч нерсе болбойт дейт. Ошондо мен атырылып кыйкырдым да дарыгерлергечи. Силерге эмне суббота, воскресенье күнү бала ооруса өлүп кала бериш керекпи дедим. Бишкекте суббота, воскресенье күнү балаң ооруса невропатолог таппайт экенсиң. Түштөн кийин ооруса балаң өлүп кала берет экен да. Мамлекеттик ооруканаларда, жаш балдардын ооруканасында невропатолог детский таппайт экенсиң. Аябай ызаландым, чын. Өлө ызаланып ыйладым. Эмне үчүн Бишкек боюнча бир дагы невропатолог жок? Ошо менен үйгө келип 1-чи күндү күттүк. 1-чи күнгө чейин мен баламдын алдынан бир кадам чыккан жокмун. Чтоб мен жанынан жылсам эле эс болуп калчудай боло берди да. 1-чи күн текшерилдик, дарыландык, больницага жаттык. Больницадан келсек бир аз жакшы болот. Кайра кайталанат.
дагы үйгө келип бир аз жакшы жүрөт, дагы кайра судара кеси болот, көз артка кетип калат, колдору калтырап титирейт, буттары титирейт да, башы кача аябай коркунучтуу, бала өлүп калгандай. Анан айлам куруп кыргызчылык кылганды издеп жөнөдүм. Айылга кеттик, ортодо айылга барганда дагы ал жактан да ооруп калды. Анан айылдагы Баткендеги бир медсестра айтып калды: эже, кыргызчылык кылыңыз, только эле дарылана бербей деп. Анан ошондо үйгө келип отурсам, апам бир видео жиберип калды. Көрсө, Кубаныч байкенин видеосун жиберген экен. Кызым, ушул жерге барып көр, балким Аллахым ушул жерден шыпа берип калат деп. Ошол учурда орозо болчу. Судараги эми мен баламды 5 айында ошондо биз наркоз алып, жалдагы дарыгерлер өздөрү томографияга алып барды. Томографияга түшкөндө башы таза чыккан, УЗИге салганда башы таза чыккан, суусу жок. УЗИден дагы таза чыккан, томографиядан дагы таза чыккан. 5 айында как раз ошол учурда баягы стоматологдун бир кичинекей кыз каза болгон убагы болчу да. Биз коркуп наркоз алат десе, аябай корктук. Наркоздон да таза чыкты, болгону бир аз эле өзгөрүү бар башында деп коюшат да. Судоражный синдром деп коет экен врачтар, судоражный синдром деген диагноз койгон. Мен Кубаныч байкенин жубайына чалдым, бизди текшерип бергилечи, балам болбой жатат, биз дарылана берип тажадык деп. Орозодо иштебейбиз деди. Мен ар 2 күнүн биринде чалам да: эже, пожалуйста, орозодо деле менин балам карап коюңузчу депчи. Орозодо иштебейбиз десе деле чала бердим. Анан эже, эртерээк кезекке коюп бериңиз деп сурансам, анан макул деди. Негизи кезекке коюш үчүн 6 ай күтүш керек экен. А мени макул, анда бир аз чыдап кой, 10-15 күн чыда, орозо бүтсүн, анан келесиң деди. Анан орозо бүткөндө бардым. Биринчи барганда баламды Кубаныч байке көрүп, боору жакшы иштебей жатат, ошон үчүн мээсине кислород жетпейт. Анан бала 3 учурда сотрясение алат дейт. Энесинин ичинде жатканда, төрөлүп жатканда, төрөттөн кийин сенин балаң төрөт учурунда башынан сотрясение алган деп айтты. Ушул 2 диагнозду койду Кубаныч байке. Анан 3 литр сууну берди. Барып ичиргенде балаңдын оорусу күчөшү мүмкүн деди да. Же ичиңер өтөт, ушундай. Анан биз келип ичкенде менин балам шалдырап, даже жөрмөлөй албай ордунда жатып калды 3 күн. Жөрмөлөйүн дейт, күчү жетпейт да. Мен дагы ордуман тура албай калдым, анткени сууну мен ичип аттым, менин сүтүм аркылуу балага барат. Мен дагы ордуман тура албай 3 күн жаттым. Ошентип сууну 3 жолу ичтик. Андан кийин чай алып барып бердик. Чайды ичкенде болсо тескерисинче айтты: эми кызым чыдайсың деди Кубаныч байке. Эми шалдырасаңар, мунусунда оорусу күчөшү мүмкүн, эптеп чыдап кой деди. Мурда бир күндө 2 эле жолу болчу да баламдын судара кеси. Чайды ичкенде бир күндө 10 жолу кармап. Мен чын баягы энеге кыйын экен. Мен аябай кыйналдым. Бир күндө 10 жолу судара кеси кармайт. Бир жумадай ошондой болду да. Болду, ошо менен кайра кармаган жок. Биз андай чайды 3 жолу ичтик. Текшерилгенине барганда бир аз эле калды, эми сеанска катышасыңар деди. Сеанска катыштык. Сеансына катышкандан кийин кайра үйгө келип бизге дагы чай берген. Болду, ошо менин балам такыр ооруган жок. Кудайга шүгүр, судара кеси жок. 4 айдан бери такыр кармай элек. Болгону баягы чыдап коюш керек экен. Ошол дарыланып аткан учурда кээ бир адамдар: мен Кубаныч байкеге келип кайра балам ооруп калды дегендер дагы бар да. Жок, тескерисинче ошол учурда, ичип аткан учурда обострение берет экен. Биз эмеге барып атканда, сеанска барып атканда, керек болсо бир кичинекей баласын алып келип атканда, эми чалкалап артынан жаталчу эмес. Сеанс учурунда эле, мисалы, менин жанымда ошол кичинекей бала сеанска катышканда 2 күн болгондо эле чалкалап жатып калды. Бир эле менин эле балам эмес да, башка кичинекей балдардын дагы жакшы болуп атканын көрүп аттым да. Мен сыяктуу болуп, балдарыңар судараги болуп, кайра дарыланып, тажап, анан дарыгерлердин, врачтар жазып берген дарылар дагы эме го, наркологический составтары бар. Коркосуң. Эгерде кайра дарылана берип тажап жатсаңыздар, анда Кубаныч байкеге келсеңиздер болот. Болгону ошол чыдаш керек. Башында ичиргенде балаңыздар шалдырап оорушу мүмкүн, кайра оорусун күчөтүшү мүмкүн. Чыдап эле барып койсоңуздар, мен сыяктуу болуп чыдап барсаңыздар, сиздердин дагы эгерде балдарыңыздар менин баламдай диагнозу бар болсо, судоражный синдром десе, же болбосо өзүн жоготуп коюп атса, эсинен танып калып атса, колу буту титиреп атса, балдарды дагы көрдүк, ДЦПларды көрдүм. Алардын ден соолугунда өзгөрүү болуп атканын көрдүм. Эң башкысы, мен Кубаныч байкеге ыраазымын. Эми Аллахым ар бир жакшылык иште кимдир бирөөнүн себепчи кылат да. Менин баламдын жакшы болушуна Аллахым ушу Кубаныч байкени жөнөткөн экен. Кубаныч байкени себепчи кылды. Кудайга шүгүр, 4 айдан бери судара кеси жок, жакшы, оорубайт. Эне катары мен дагы бактылуумун.
менин балам сыяктуу оорусу бар дагы көптөгөн ата энелерге жардам берип жүрө беришин каалайм. Келип сүйлөгөнүмдүн дагы бир эле себеби бар. Эмне үчүн дегенде, анткени мен сыяктуу болуп балдары ооругандар башка энелер дагы бар. Анан ошол энелер мен сыяктуу болуп жолун таппай жүргөн энелер үчүн мен мисал болуп берейин дедим. Мен өзүм сурандым да, мен барып силерге сүйлөп берейин деп. Анан ошондо биринчи жолу өзүм келип сүйлөп берейин деген киши сен болдуң деди. Анан эмнеге деп сурады да менден. Анан мен айтып атам, мен сыяктуу болуп жүргөн энелер бар да, кыйналгандар. Мен аларга мен сыяктуу болгон энелер менин видеомду көрүп, балким алар да кыйналып жүргөн болсо Кубаныч байкеге келсин деп мен өзүм сурандым, сүйлөп айтып берейин, мени тарткыла. Мен башкаларга дагы себепкер болоюн деп мен өзүм барып сурандым, Кубаныч байкеге барып сурандым да. Мен Кубаныч байкенин жубайы Салима эжеден өзүм барып сурандым. Салима эже, мени ютубтагы каналыңыздарга видеого тартыңыздар деп айттым. Анан Салима эже таң калды да. Анан эмнеге мынтип айтып атасың дейт. Анан мен Салима эже, мен сыяктуу болгон апалар бар да, кыйналып аткан. Ошолорго себепчи болгум келет. Анан кантип өзүң билип ыраазычылык билдирип видеого тартылбайсың? Эгерде балаң жакшы болуп атса. Буга чейин канча кыйын күндөрдү көрдүм, ооруканаларда канча күн жаттым. Ошол нерселердин баары жакшы болгондон кийин унчукпай эле рахмат деп кетип койгон дагы туура эмес да, кетип калган. Ошон үчүн мен өзүм суранып, мени видеого тартыңыздар, мен сыяктуу болгон энелерге мен себепчи болоюн дедим. Мен азыр айтып атып, ошол баягы кыйналып аткан күндөрүмдү, баламдын эси болуп калып аткан, баягы өлүк сыяктуу жатып калып аткан, колу буттары титиреп калып аткан күндөр эсиме келип кетти да. Биз айылга барып калганда да балам ооруп калды. Анан апам менен атам умрадан келет дегенде айылга барганбыз. Келбей эле кой десем, күйөөм бара берчи жалгыз кызсың деп жиберген. Анан ошол учурда ооруп калды да. Анан телефонду бергиле деп атам да келиндериме десем. Телефонду бергиле деп эле балам ооруп атканда видеого тартып эле турдум. Анан келиним ичинен ойлоп турду, блогер болбой кал, баласы ооруп атса видеого тартып атат деп ойлоптур келиним. Анткени балаң ооруганда, сударайга болгондо сенин колуңан эч нерсе келбейт экен. Болгон эле кыйшытып жаткызып коет экенсиң, эч нерсе жасай албайсың. Дарыгерлердин баары балам ушинтип ооруду деп барсаң эле, кана видеосу деп сурайт. Билбейм. Тарт видеого дейт. Канча ирет мен видеого тартып бардым, жаратпай койду. Өзүм калчылдап ыйлап атып видео тартам да, балаң ооруп атканда сонун кылып видеого тартып кел, биз видеодон карап туруп эле балаңа анализ коебуз деп айткан. Ошон үчүн мен ар балам ооруганда видеого тартып барчумун. Башталганда тартчумун да, себеби канча минутта болду баарын сурайт дарыгерлер. Аны мен айта албайм видеодон көрмөйүнчөчү канча минут болгонун. Видеодон көрүп туруп, балам мынча жолу ооруптур дейчүмүн. Анан скорый чакырдык айылда. Скорый келди дагы эле. Кантип ооруду балаң дейт. Скорый келгенче эсинен баягы өзүнө келип калат да. Анан видеону көрсөтсөм эле басык кала деп эле сразу эле алып кетип калды. Анан больницага бардык. Дарыгер, кантип ооруду балаң? Мына деп эле видеону көрсөтсөм, жатып кал деп жаткырып койду. Ошондон келиним айтып атат, эже кечирип коюңузчу. Мен сизди ичимен ушинтип ойлодум эле, баласы ооруп атса деп көрсө, дарыгерлер видеону көрүп туруп эле балаңыздын кантип ооруганын сезет, мындай анализ коет турбайбы деп айтты да. Анан кээ бир ата энелер дагы, башкалар дагы мен сыяктуу болуп балдары ооругандар телефонго тартып коюп эле жүрөт болуш керек, колунан эч нерсе келбей, болгону ыйлайсың, эч нерсе жасай албайсың, видеого эле тарта аласың. Ал эмне үчүн керек? Ал дарыгер үчүн керек да. Дарыгерге барганда көрсөтөсүң, мынча мүнөт оорудум, монтип ооруду деп. Болду, андан башка колуңан эч нерсе келбейт. Кубаныч байкеге ыраазымын. Азыр ошол күндөрүм баары артта калды. Балам жакшы. Ар бир эне баласы оорубаса өзүн бактылуу сезет. Үйүндө тынчтык болот, күлүп жайнап жашайт го. Мен деле азыр ошондой айымдардын катарындамын. Рахмат. Кубаныч байкеге барганда, Кубаныч байке баламдын атын сурады, атасынын атын сурады, канча ай, кайсыл күнү төрөлгөн, менин атым ким, ошолордун баарын сурап, анан колун кармап эле турду дагы, монтип ооруп атат. Бул себептен ооруп атат деп, оорусунун эмне себептен болуп атканын айтты, видео сураган жок. Болгону Салима эже айтты, эгерде дарыланып аткан учурда балаңдын оорусу канчалык деңгээлде болуп атат, өзгөрүү болуп атат, ошолордун баарын тартып тур, келгенде мага көрсөтөсүң деди. Мен Салима эжеге гана көрсөтүп аттым. Мурда мынтип ооруса, азыр мындай болуп атат, мурда мынча жолу болсо, азыр мынча жолу болуп атат деп, ошол нерселерди гана Салима эже үчүн гана тартып видеого көрсөтүп жиберип аттым да. Анткени Салима эже дагы билип туруш керек да, кайсыл бала же кайсыл барган адам
дарыланып атканда кандай болуп атканын билип туруш керек да. Ошон үчүн менден сурады, мен только Салима эже үчүн эле тартып берчүмүн. Бүгүн мынча жолу болду, мындай болду, өзгөрүшү мындай деп Салима эже үчүн тартам. Салима эже мага ушундай болот, анан мындай болсо коркпо деп мага айтып турчу. Менин баламдын жакшы болушуна себепчи болгон Кубаныч байкеге, Салима эжеге чексиз ыраазымын. Алла тааламдын ошол эки инсанды мага, менин балама себепчи кылып жөнөткөнүнө абдан ыраазымын. Көптөгөн дагы адамдардын ооруларын айыктырып жүрөбүз. Негизи оорунун түрү көп. Кандай оору болбосун, Кубаныч байкеге барса айыгып сакайып кетет. Кубаныч байкеге Аллахым ушундай бир өзгөчө эмени бериптир да, адамдарды дарылаганга. Кубаныч байкеге Алла таала ушундай бир Кубаныч байкеге башкача касиет бериптир. Демек, бул касиети менен Кубаныч байке дагы көптөгөн адамдарды дарылашын каалайм. Чексиз ыраазымын. Ден соолуктуу болуп узак жашасын дагы, көптөгөн адамдардын оорусунан арылуусуна себепчи болуп жүрө берсин. Алла таалама чексиз ыраазымын. Альхамдулиллах. Ушунчалык ыраазымын, чын. Көп кишиге айтам да, мына менин балам жакшы болду, силер деле барсаңар болот деп тааныган адамдардын баарын айтам. Көчөдөн бирөөнү көрүп калсам дагы айтам. Бирөөнүн баласы же ооруп атканын көрүп калсам айтам. Тааныштарымдын ооруп атканын, көчөдөн деле бирөөнүн ооруп атканын, ооруканага барсам кезекте турганда да бирөөнүн кыйналып ооруп атканын айтсам, бул жакка барсаңар болот деп айтам. Анткени мен өзүм ошол нерсени көрдүм. Башкалар дагы кыйналбай жакшы болушун каалайм. Assalomu alaykum Qirg'iz elim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün şu bizdin YouTube kanalga gelip efir arkılуу Жазгүл attı kızımız özünün balasının судорога verip epilepsiya talma degen orudan şifa tayıp ayıkkanын айтып berdi. Men oşoga toluktoo katары ошол кызыбыздын баласын дарылаган дарыгер табып катары өзүмдүн кандай жолдор менен дарыладым болгон окуяны толуктап айтып берейин. Бисмиллахиррахманиррахим. Бардык мактоолор, алкыштар жалгыз жаратуучу Аллах таалама болсун. Салам салаваттар пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга болсун. Бул жерде ушул кызыбыз өзүнүн баласын кандай ооруп келгенин айтыптыр. Кимдердин балдары же үй бүлөсүндө бирөөлөр ушундай талма оорусу, эпилепсия оорусу, судорога болду дегендерди көргөн билген адамдар болсо, жана медиктер түшүнөт бул деген кандай азап, кандай деген жаман оору. Аны менен ооругандар гана билет, анан оорубаган адамдар түшүнбөйт. Ошон үчүн бул кээ бир учурда реклама деп айтылган сөздөр болуп калат. Реклама деген сөз менен сооп деген сөздүн айырмасын биринчи түшүнүш керек. Реклама деген ал соодагер соодасын сата албай калса реклама болушу мүмкүн. Ал эми мен айтып аткан жана эл айтып аткан, биздин эфирлер аркылуу айтып аткан бул сооп деген нерсе. Сооп деген бул Аллах тааланын ыраазычылыгы үчүн бир адамдарга бир колуман келген жардамымды берейин же өзүмдүн акыл оюмду айтайын деген гана сөздө. Бул кызыбыз өзүнүн баласынын эпилепсия оорусу менен ооруп кыйналгандарын, медицинага барып дарылангандарын бардыгын өзү айтып бериптир. Эми бул жерде ушул бул жаман оору атайын медицинада бул талма, эпилепсия, судорога деген ооруларды дарылоо өтө кыйын. Көп убакыт талап кылынат, көп күчтүү укол дары дармектер талап кылынат. Дарылаш өтө кыйын. Ошол ооруга талма дагы оорусуна, эпилепсиясына мусулманчылыкта, элдик медицинада ошонун шифасы бар. Куран менен дарыласа да болот деген сөздү айтып, анан ошо менен сөз түрүндө эмес, далил тилинде ошондой болгондорду көргөзүп айтып берип атабыз. Демек, сооп деген ушул. Ошондой оору менен ооругандар болсо, көңүлүңүздөрдү чөгөрбөңүздөр, капа болуп, таарынып нааразы болбоңуздар. Бул эмне деген оору, эмне себептен пайда болду, эмне кылган күнөөмө деген көп суроолор пайда болот. Эми бул ар кандай себептер менен пайда боло турган оорулар, травма болот, чочуп калат, коркуп калат, ушул сыяктуу бир көп себептер менен ооруйт. Менин кыска айтайын деген оюм, ушул кызыбыздын баласы Эмирзат деген жаш наристе балабыз экен. Ушул Эмирзат ушул оору менен жабыртарып кыйналган экен. Бизге келип, мен өзүмдүн ыкмам менен тамырын кармап, диагнозун коюп, анан өзүмдүн дарыларымды бергенмин.
Şu bizdin dары суу, дары чайларды ичкенден шифа таба айыгыптыр. Өзүнүн энеси балам айыкты деп эфирден ал кызыбыздагы соопчулук үчүн деп элге маалымат бериптир. Мендей болгон энелер болсо ыйлаган, мендей болгон үй бүлө болсо үмүтүңөрдү үзбөй. Эгерде бир медицинадан кандайдыр бир жардам болбой аткан болсо, элдик медицинадагы кайрылып көрүңүздөр. Курандан ушул ооруга шифа бар болот экен деп айтыптыр. Анан ошого далил катары мен дагы ошо кызыбыздын баласын дарыладык, шифа болду деп айтам. Эми ушул эфирден пайдаланып, ушу Эмирзат жаш нарисе балабыз үчүн Аллах Тааламдан өмүр шифа тилеп батамды берип коеюн. Ушул жаш наристе балабызга Аллах Таалам чың ден соолук берсин, узак өмүр берсин. Ден соолугунда бүгүнкү күндө кандай мээнет кеселдер болсо шифа берсин, дарттар, оорлар болсо даба берсин, ömürlü, baktılуу болсун, ата энеси менен болсун. Амин. Аллаху акбар.